утилизировать этебиз. Кызыл Кыя шаарында уй этинин баасы 450 сомдон сатылып жатат. Жалпылап айтканда мурдагы бааларга салыштырмалуу 22%га баасы жогорулаган. Анткени менен калың элдин чөнтөгүнө кедергисин тийгизип, карапайым эл сапаттуу тамак аш сатып алууга чамасы жетпечүдөй болуп жатканын адистер айтат. Мындан улам Кызыл Кыя шаардык мэриясы жаңы жылдык майрам алдында элге арзан баада эт сатуучу түйүн уюштурду. Анда 1 килограмм уйдун эти 390 сомдон сатылып жатат. Мөр басылады, обязательно мөр басылмайынша рұқсат берген не болады. Düşündüңөр бу? Бул жерде обязательно күнүгө бизге ояктан убойда союлуп, анан келинет берге. Биз бойундан кийин келип, биз контрольный текшерип, печать басып, анан кийин рұқсат беребиз. Шаар мэри Асылбек Маткалыков жай айларында базардагы эт сатуучулар менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Бирок алар бааны арзандатууга макул болушкан эмес. Мындан улам жергиликтүү бийлик уй этинин наркына көзөмөл жүргүзүп, эттин баалары аныкталды деп билдирди. Алып келгендеги расходторун эсептегенде 360 тонна туура келди. Бүгүн мына ноокаттан 3 мал алып келдик. Бүгүн да ошону баардык расходторуну эсептеп чыкканда 390 тоннага туура келди. Ошону биз элге 390 сатып атабыз. Учурда арзан баада уюштурулган жалгыз дүкөндө эттин баасы 390 сомдон сатылууда. Ар бир сатып алуучуга чектөө коюлуп, 1000 сомдон ашпаган этти алууга болот. Кала бийлиги этке көзөмөл жүргүзгөндөн кийин бааларга аныктоо киргизилип, 400 сомдон ашпаган баада сатышса, сатуучуларга да пайдасы калат деген ойдо. Бирок ошону биз мына өзүбүз контролду текшерип көрүп атпайбызбы? Текшерип көргөндө 400 сомго жетпеген баада сатса, кассапка да калат экен, элге да пайда болот экен да. Мен ошону айтайын деп атканым да. Бүгүн мына көрдүк. 390дон саткан болсо деле ошол кассапчыга да биз акысын чыгарып бердик, кассапка да калды. Биздин жолкера башкалар болду, алар чыгарды, бирок бүгүнкү күндө 400гө жетпестен эт сатса болот экен. Уюштурулган дүкөн көпчүлүк тургундарды кубантты. Арзан баадагы эт тургундардын аз да болсо майрамдык маанай тартуулай турганын билдиришти. 70 сом разница болуп атат. 70 сом болсо деле бизге кичине пайда жок дегенде жолкеребизди көтөрүп калат. Мына базарда дагы баары жок, кымбатчылык болуп атат. Эт деле кымбат болуп жатат. Кээ бир үйдө отургандар ушуга келгенде эт деле жей албай калышкан. Мисалы үчүн мен мактардыгына чыкканмын, балам 1 кило көчкө ала албайсың. 450 сомго 1 килограмм көч алсаң, кечин гана 500 болду дейт. Баракасы жок. Жаңы жылдан кийин базардагы эт сатуучулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн, этке болгон бааларды төмөндөтүү боюнча аракеттер көрүлөрүн жергиликтүү бийлик айтууда. Ага карабастан арзан баадагы эт сатылуучу дүкөн ишин дүзгүлткө учуратпастан улантат деген жообун берди. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатындагы саамалыкка антимонополия кызматы да катышып, алдында эттин баасын арзандатуу боюнча чаралар көрүлөрүн түшүндүрдү. Бактыгүл Мирадилова, Алтынай Шабиддинова, Эрнис Азамат уулу, Нур Ньюс, Баткен облусу.